26 июль жогорку окуу жайларга кабыл алуунун экинчи туру аяктап 11598 арыз кабыл алынган. Ал эми биринчи турдун жыйынтыгы боюнча Ош мамлекеттик университетине 1864 абитуриенттин арызы кабыл алынган. Өлкө боюнча тапшыруучулардын саны менен Ош мамлекеттик университети экинчи топко чыкты. Кабыл алуу кандай жүрүп жатат? Кайсыл факультетке, кайсыл адистикке, кайсыл кесипке абитуриенттер кызыктар? Дал ушул суроолорго жооп издейбиз жана Ош мамлекеттик университетинин бир канча факультеттери тууралуу да маалымат беребиз. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген, санариптик технологияны колдонуу менен билим берүүдө лидер болгон. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын суроо талап рейтинги программасынын жыйынтыгы боюнча генералдык рейтингде 5 жыл катары менен биринчи орунду ээлеген даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Биздин катарга кошул. Ошмуну танда. Стоматология, профилактикалык стоматология, фармация жана лабораториялык дактардыкты. Бүгүнкү күндө 2700-гө жакын студент билим алып жатат азыр, орто билим алып жатат. Контракттык төлөмдөрүбүз өтө жогору эмес. Мисалы айта баса белгилеп кетсем, дарылоо иши адистигибизде 26500, акушердик иши 31000, медайым иши 31000, ортопедиялык стоматология 23000, профилактикалык стоматология 21500, фармация адистигибизде 32500, лабораториялык дарыктандыруу адистигибизде 21500. Окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай, бир гана дарылоо иши бөлүмүбүздө 3 жыл 6 ай окуу мөөнөтү бар. Бизге көбүнчө кандай абитуриенттер тапшырат? Бизге көбүнчө жанагы медфака ОРТга баллы жетпей калгандар, өздөрү каалагандар. Себеби медфака баллы жетпей калгандарга бизде аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар. Мисалы фармация адистигинде бизде 2 жыл 10 ай билим алгандан кийин медицина факультетинде кечки окуу бөлүмү ачылган. Ошол биздин диплом менен кечки окуу бөлүмүнө тапшырып, ал жакта дагы 3 жыл билим алат. Ошол менен билими жогорулатат. Андан сырткары акушердик иши жана медайым иши деген адистигибизде дагы жогорку медайым иши деген бөлүм бар. Бул дагы медицина факультетинде. Биздин орто кесиптик билимди алгандан кийин акушердик иши жана медайым ишин бүткөн студенттерибиз ошол колледждин диплому менен жогорку окуу жайга медицина факультетинин жогорку медайым иши адистигине тапшырганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары бизде лабораториялык дарыктандыруу деген адистигибиз бар. Лабораториялык дарыктандыруу деген адистигибиз азыркы учурда заман талабына ылайык аябай абитуриенттердин кызыкчылыгы жогорку деңгээлде болуп атат. Себеби лабораторияларда иштегенге мүмкүнчүлүк алышат. Андан сырткары бүгүн азыркы учурда мына көрүп атасыздар, кабыл алуу бөлүмүнүн биздин негизи колледждер үчүн биринчи турду бүгүн акыркы күнү, эртең экинчи тур ачылат. Ошого карабастан биринчи турда бизде уже 80% абитуриенттер тапшырып, кечеги күнү тастыктоо деп коебуз, подтверждение беришип, мисалы фармация адистигине 500 орун берилген, 350 орунубуз болду. Калган адистиктерде деле ошондой. Анан абитуриенттердин кызыгуусу дагы суроо талабы, ата-энелери менен келип алып, аябай кеңири маалымат алышып, андан кийин тапшырып атышат. Биринчи вышыга жогорку окуу жайга барып, талондорун текшертип, өздөрү сынап көрүшөт. Талондорун дагы, мисалы көбүнчө эми медфака химия, биология кошумча сабактарда химия, биология тапшыргандыктан, химия, биологиясы 60 баллга жетпей калгандыктан, анан бизге колледжге келип тапшырышат. Бул жерде эми көпчүлүк абитуриенттерде көбүнчө мындай суроолор жаралып атат. Колледжге тапшыргандан кийин колледждин билими менен чектелип калабызбы деген суроолор жаралып атат. Бизде эч качан колледждин диплому менен чектелип калбайт. Колледждин диплому бүткөндөн кийин жана жогоруда мен айтып кеткендей, медициналык факультетинде жогору билими жогорулатса болот. Бир гана азыр бизде стоматологиянын 2 адистигибиз бар.
профилактикалык стоматология жана ортопедиялык стоматология. Ошол эки адистибизде гана жогорку медфакта жогорку билимди улантканга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Ал үчүн ОРТ тапшырышат. Калган адистиктерибиздин бүт баарын жогорулатса болот. Көбүнчө бизге ата-энелер сырттан эми ата-энелер кайрылып атат. Бул ата-энелердин кайрылганы өтө туура. Өзүнүн баласынын келечеги үчүн өзү кам көрүш керек. 9 база барбы деп ээрчитип келишет. Бизде 9 база жок. Медициналык бүт медицина тармакта билим берген мекемелеринде бүт баарында азырынча 11 база менен 11 база башкача айтканда 11-классты бүткөн аттестат менен тапшыра алышат. Так, журналистика адистигинде быйыл 2 профиль боюнча кабыл алуу жүрүп атат. Биринчи профиль журналистика, экинчи профили бул коомчулук менен байланыш профили. Биринчи профилде ошол мультимедийный, жалпы эле мультижурналистика деп сайтка, телеге, радиого даярдоо боюнча иш алып барат. Ошол тармактарга багыттоо иштерин жүргүзүп даярдап чыгарабыз. Анан экинчи багыты бул коомчулук менен байланыш деген жарнама жана связь с общественностью деген неме бар да. Профиль бул жерде ошол бул профилде эмне иш кылат бүтүрүүчү же студент эмнеге даярдалат деген суроого студент биринчи рекламщик болуп алат. PR рекламага даярдоо боюнча аны рекламалык иштерди, продукцияларды өндүрүп даярдоонун жол жобосун үйрөтөт. Биздин бүтүрүүчүлөр айлык өкмөттө иштеп атышат. Коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектеген мындай кызматтарды аркалап жүргөндөр бар. Анан журналисттен саясатка бир кадам деп коебуз да, билесиңер, журналисттерден саясатчылар көп чыккан. Негизи журналистиканын аудиториясы кенен, анан мындай эл менен иштешүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрү болгон үчүнбү же бардык журналисттер үчүн бардык эшик ачык үчүнбү, анын ушу ачык эшиктер бар экенин билип, анан туура пайдалангандыгы үчүн бул жаатта бүткөн студенттерге, мисалы үчүн бүтүрүүчүлөргө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ак үйдө иштеген, жогорку кеңеште иштеген бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Анан биздин дагы эң сыймыктуу бүтүрүүчүбүз билесиңер, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жанар Акаев. Ал дагы ушул аудитория, ушул окуу жайдан бүткөн. Медицина факультети 1993-жылы түптөлгөн. Анын биринчи деканы бул Жээнбаев Жолборс Жээнбаевич болгон. Быйыл ошол Жолборс Жээнбаевичтин 75 жылдыгына арналган жана ошондой эле медицина факультетинин 30 жылдыгына арналган эл аралык конференция болуп өттү бизде. Медицина факультетинде бул бизде 5 адистик бар. Дарылоо иши биринчи, ал контрагы 53.500. Медициналык профилактикалык иши алдын алуу, анын контрагы 39.540. Жана ошондой эле педиатрия, анын контрагы 42.000. Стоматологиянын контрагы 55.500. Фармация адистигинин контрагы 51.100. Жана ошондой эле бул бизде медицина факультетинде кечки бөлүмү дагы бар. Кечки бөлүмүндө бул медицина колледжин аяктагандан кийин бизге келип жогорку билимдүүгө ээ болсо болот да. Алар фармация адистиги жана ошондой эле жогорку медайым иши болуп калат. Алардын контрагы 44.000. Быйылкы жылдын эсебинде бизге алтын сертификаттан бул 2 абитуриент катталды, кабыл алынды окуу жайга. Жана кош дипломдуу программалар боюнча бул бүгүнкү күндө Урал мамлекеттик медициналык университети менен биргеликте түзүлгөн программанын негизинде бул бизде 35 студент билим алууда. Түмен мамлекеттик медициналык университети менен жана Омский мамлекеттик медициналык университетинде кош дипломдуулук программалар боюнча абитуриенттерди кабыл алып жатабыз. Биздин Ош мамлекеттик университетинин чыгыштануу институту бул Ош мамлекеттик университетиндеги эң жаш билим берүүчү структуралардан болуп эсептелинет. Тагыраак айтканда 2021 жылы 7 январда Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен чыгыштануу илим изилдөө институту катары ачылып, мына үстүбүздөгү жылдын 4 майында Ошмунун окумуштуулар кеңешинин чечими менен чыгыштануу институту деп аты өзгөртүлүп, төмөндөгү 3 адистик боюнча
азыр абитуриенттерди кабыл алып билим берип келебиз. Бул чыгыш таануу, Африка таануу адистиги. Мында чыгыш тилдерин, чыгыш өлкөлөрүнүн тарыхын, маданиятын, экономикасын, дипломатиясын комплекстүү окутуп үйрөтөбүз. Окуу мөөнөтү 4 жыл, күндүзгү бөлүмдө окуу формасы, контрагы 30.100 сом. Экинчи адистик бул лингвистика адистиги. Бунда чыгыш тилдерин окутабыз. Ошол эле корей, япон, араб, түрк, фарси тилдери. Контрагы 32.000 сом. Окуу формасы күндүзгү 4 жыл мөөнөттө билим берилет. Андан сырткары үчүнчү адистик бул конфликтология деген адистик. Бул эксперименталдык окуу планы менен окутуп келебиз. Бул Ош мамлекеттик университети менен Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин келишиминин негизинде ушул конфликтология адистигин ачып ошол абитуриенттерди кабыл алууну жарыялаганбыз. Анда профили жалпы конфликтология, бул конфликттин түрлөрүн, анын келип чыгышынын себептерин, жана чечүүнүн жолдорун окутуп үйрөтөбүз деп даярданып жатабыз. Биздин адистик бул бүткөндө бул жанагындай штучный кадрларды чыгара турган адистиктер бүткөндө кайсыл жерлерде иштейт. Мисалы чыгыш таануу адистигинин бүтүрүүчүлөрү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында, УКМКда, Ички иштер министрлигинде, Тышкы иштер министрлигинде, элчиликтерде, консулдуктарда, эл аралык уюмдарда, эл аралык бөлүмдөрдө, окуу жана котормо борборлорунда, анан билим берүү мекемелеринде иштей алат. Лингвистика адистигинин бүтүрүүчүлөрү деле ошондой бөлүмдөрдө иштейт. Ал эми конфликтологияныкы ошол бардык мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканаларда иштегенге болот. Бул келечек абдан чоң адистик. Келечекте мен ойлойм 4-5 жылда ар бир мамлекеттик мекеме ишканаларда конфликтолог деген штат ачылып, ар бир структурада бирден конфликтолог эмгектенет деп мен алдын ала айта алам. Аравиясы, Катар, Кувейт, Оман, Иран, Россия, Германия деген. Ал эми конфликтология адистигине Россия 8 орун, Германия 2 орун. Если силердин конфликтологдор кызыкса, келип бизде ушул жана мобилдүүлүк менен 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык мөөнөттө окуп кеткиле болот. Жатакана, тамак аш бекет. Мына чыгыш мамлекеттери чыгыш тилдерине айына $580 грант беребиз. Неме стипендия беребиз. Жатаканаңар бекет, тамак ашыңар бекет. Андан сырткары ошол айына $580 стипендия алынат. Бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин экономикасын бекемдөөдө, миграциялык процесстерди жөнгө салууда биздин жаштар бүт эле Россия, Казакстанга эмес, биз муну нугун чыгыш өлкөлөрүнө, ошол эле Японияга, ошол эле Кореяга, ошол эле Сингапур, Малайзия мисалы мамлекеттерине, араб өлкөлөрүнө урсак эмне үчүн болбойт? Биз өзүбүз да чыгыш мамлекетибиз, Азия тибиндеги мамлекет. Анан бул жака бөлүп Кыргыз өкмөтү, анан мына биздин чыгыш тилдерин окутуп керек болсочу, мектепте окутуп башташыбыз керек да. Ошол эле Кытай тилин, ошол эле корей тилин, араб тилин, түрк, фарси тилдерин биз мектеп программасына киргизип, анан ошол мектептен баштап окутсак, мен ойлойм абдан сонун болот да. Анан университетке келгенде кыйла кеч калып атышат да. Ошон үчүн 5-6 класстан баштап ошо англис тилин окуткандай эле орус тилине эле басым жасай бербей, бизгилер ошол чыгыш тилдерине басым жасаса, университетке келгенде алар даяр келет. Тамгасын таанып келсе, аларга да жеңил болот. Бизде азыр 5 адистик бар. Орус тили жана адабияты. Быйыл лицензия алып дагы 3 багыт коштук. Ал дегени орус тили жана адабияты кошумча кыргыз тили, ушундай эле кошумча англис тили, кошумча өзбек тили деп. Андан сырткары дагы бизде лингвистика бар. Контракттары ошол орус тили жана адабияты кошумча тилдер менен бардыгынын контракты бирдей, 27.860. Лингвистика деле ошол эле баада. Кош дипломдуу программалар деле ушул эле баада болот. Бизде ошол орус тили жана адабияты гана багытка берилген бюджеттик орундар, негизги мамлекет берген орун 11 орун, ал эми чек ара жана максаттуу орундар менен кошулганда 15 орун болот.
Биздин Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультети түпкү тарыхына кайра турган болсок, 1996 жылы түптөлүп баштаган биздин факультет эң алгачкылардан болуп, ушул Ош мамлекеттик университетинин базасында түзүлүп иштеп жатабыз азыр. Азыркы мезгилде биз өзүбүздүн багыттар боюнча айта кете турган болсок, экономика багыты мындан сырткары ошол менеджмент, маркетинг, бизнести башкаруу, ошондой эле мамлекеттик муниципалдык башкаруу, бизнес, информатика багыттарында биз азыркы мезгилде үзүрлүү алгытуу окутуу процессин жүргүзүп жатабыз. Ал эми экономика багытында дагы бир топ адистерге ээ, айта кетсек, финансы кредит, бухгалтердик эсеп, салык жана салык салуу, ишканалардын экономикасын башкаруу деген адистиктер. Мындан сырткары ошол менеджмент багыты боюнча дагы уюмдун менеджменти, маркетинг, бизнести башкаруу адистиктерине ээ. Ошондой эле бизнес информатика тармагында биз азыркы мезгилде үзүрлүү эмгектенип жана ушундай алгылыктуу билимдерди студенттерге берип келе жатабыз. Эми биздин факультеттин негизги бир өзгөчөлөрүнө токтоло кетсек, азыркы биздин жаш муундарга келечек экономист студенттерге бере турган жакшы бир кеңешибиз, факультетте негизинен бардык студенттерге ылайыкташылган бардык шарттар түзүлгөн. Айталык окуу мөөнөтү ошол жалпы эле Кыргызстандагы вуздардагыдай эле 4 жылдык бакалавриат системасы. Контракттын төлөмдүн эсебинен сырткы мобилдүүлүккө чыгып келүүгө ыңгайлашкан. Айта кетсек, биз ошол сырттан жогорку окуу жайлары менен бир топторго келишимдер түзгөнбүз. Ошол эле Казакстан, Россия, Өзбекстан өңдүү жана башка мамлекеттер менен сырткы мобилдүүлүк боюнча алака келишимдер түзгөнбүз. Ал эми ички мобилдүүлүктөр дагы бар. Жалал-Абад, Нарын, Бишкек, Баткен сыяктуу ички мобилдүүлүктөр дагы бизде орун алган. Мындан сырткары факультеттин ичиндеги ар бир багыттарда атайын ийримдер түзүлгөн. Экономикалык багытта, менеджерлик багытта, салык салуу, кружоктор, бизнес чөйрөсүндө бизнес инкубаторлор ийримдер түзүлгөн. Биз Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз-Кытай факультети 2013 жылы ачылганбыз. Ачылгандан баштап ушу студенттерге Кытай тилин үйрөтүп келебиз. Биздин факультетибизде учурда Кытай таануу, лингвистика, филология жана программная инженерия багыты бар. Ошо биздеги азыр негизги өзгөчөлүк бул Кытайдан атайын келген волонтер Кытай мугалимдери менен тилди мыкты үйрөтүп, өзүнүн кесибин Кытайда барып окуп келген мүмкүнчүлүгүнө мындай мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Бизде ошо дагы бир өзүбүз бир жетишкендиктердин бири Кытайдагы мыкты университеттер менен түздөн-түз иштешип, келишимдер түзгөнбүз. Алардын бири ушул кече жакында эле биздин Ажо президентибиз барган Сиан шаарында жайгашкан Сиан Сиюан деп аталган университет. Ал университет менен 2+2 деген багытта иштешип жатабыз. Биздин багытта окуган студенттер ал жака 2 жылга окууга барышат. Бизде 2 жыл окуйт, ал жакта 2 жыл окуйт. Окууну бүткөндөн кийин 2 жактын тең дипломун алат. Ошондой эле доогор бизде дүйнө жүзүндөгү QS рейтинг боюнча адашпасам 56-чы орунда турган Шанхай Цзаотун университет деп аталат. Ал менен дагы 2+2 багытында иштешебиз. Бизде 1 жыл окуйт, 2 жыл ал жак, 2-3 курста ал жакта окуйт, 4-тө бизге келет. Окууну бүткөндөн кийин алар ошо студенттерибиз 2 окуу жайынын дипломун ала алышат. Биздеги багыттардын контрагы менен тааныштырып өтсөм, бизде ошо IT адистиктери, программалык инженерия деп аталган багытта контракт 32 000 сом, 4 жыл окушат. Жана ошондой эле бизде лингвистика багыты бар, анда да 32 000 сом. Бакалаврда ошо Кытай таануу адистигинде 30 000, жана филология багытында 27 860 сом. Филология багытында негизги тили англис тили, кошумча тили Кытай тили болот. Же болбосо негизги тили Кытай тили кылып, кошумчасын англис тили кылып окуса дагы болот. Бизде мамлекет тараптан бюджеттик орун каралган эмес, бирок биз ошо студенттерди бизге тапшыргандан кийин, 1-курстан кийин ошо Кытайга бюджетке окууга жөнөтөбүз.
педагогика жана психология факультетинде бизде жалпы 3 адистик даярдалат. Педагогика багытында башталгыч билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү плюс логопедия болуп бөлүнөт. Ал жакта, как обычно эле 4 жыл окулат. Контрагы башкаларга салыштырмалуу арзаныраак деп ойлойм, 27.860 сом. Андан кийин психология адистиги дайындалат. Психология адистигинде контрагы 28.000 сом. Бюджеттик негизде бизде жалпы 25 орун берилген, 12си мектепке чейинки багытына, 13-ü башталгыч билим берүүгө. Бизде биринчи турда эле 2 багытка тең бюджет орундар толуп калган. Бирок контракт негизде калабыз. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университет тарых факультети тарых жана социалдык иштер деп аты өзгөрүп, азыркы учурда социалдык экономикалык билим берүү, башкарууну документациялык камсыздоо, китепкана таануу жана ошондой эле социалдык иштер деген 3 багытта адистер даярдайт. Алар магистратура жана очный, заочный. Контракттары социалдык экономикалык билим берүү, социалдык иштер, башкарууну документациялык камсыздоо адистердин баарысын 26.860 сомдон, окуу мөөнөтү 4 жыл. Бүгүнкү күндө биздин факультеттин өзгөчө жактары факультетте окуп атып эле ошону менен биргеликте ички жана сырткы мобилдүүлүк программалар менен окуса болот. Биздин факультет Батыш Шейх университети менен келишим түзүлгөн. Чехияга барып 6 айга окуп келсе болот. Андан сырткары Казакстанга, Өзбекстан, Италия мына ушул мамлекеттерге, Турцияга барып окуп келсе болот. Бул албетте ошол ар бир студенттин өзүнүн тил билүү деңгээлине жараша ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланса болот. Азыркы учурда биздин тарых факультетинде бүтүп магистратурага Батыш Шейх университетине тапшырып, магистратурасын бүтүп, даже ошол жерде докторантурада да окуп аткан биздин студенттерибиз бар. Биздин искусство факультети 1990-жылы негизделген. 4 кафедра бар. Эстрада музыкалык өнөрү, музыкалык табиулуулук жана хордо дирижерлөө, сүрөт чийүү жана эмгек кафедрасы жана дизайн кафедрасы. Бизде контракт жана бюджет негизде адистерибиз бар. Бюджет негизде адистерибиз көркөм билим берүү багытынын музыкалык искусство жана көркөм өнөр искусствосу профилиндеги адистерибизде бюджеттик негизде жана контракт негизде. Контракт негизибиз бул адистерде заочный, очный бөлүмдөрү бар. Контрагы заочныйдыкы 26.360, контрагы 26.860. Ошондой эле эми дизайн жана ошол айтып өткөндөй көркөм билим берүү багытынын эстрада музыка өнөрүнүн адистеринде жогорку республикалык тест милдеттүү эмес. Онлайн арыз менен толтуруп эле документ келип тапшырса болот. Ал эми сырт жактагы университет мисалы сүрөт чийүү жана эмгек кафедрасы Өзбекстандын Самарканд Саму университети менен жакын эме түзүп келишкен. Ошол жактар мобилдүүлүккө чыгышса болот. Жакында эмеси каралып атпайбы, практикада ошол жакка чыкканга. Ал эми мисалы эми берки музыкалык практика көбүнчө эмелерге чыгышат, мектептерге чыгышат. Нажам көрүнбөйт ата? Такпай эле коюңуз. Абитуриент эмеспиз. Жок, жок. Ке кой уялбай, уялбасаң кой, атың ким? Массаларга барың эже. Атың ким, атың ким? Абитуриентсиңерби? Сырай. Биз Аравандан. Аравандан. Салам урматтуу достор, урматтуу абитуриенттер жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн жогорку окуу жайларга тапшыруунун 2-чи туру. Ошмого келген абитуриенттер кайсыл кесипти тандашат? Азыркы учурда кайсыл адистик актуалдуу? Кайсыл факультетти тандашат? Дал ушул суроолорду өздөрүнөн сурап көрөлү. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар. Араван. Аравандан? Кайсы факультетти тапшырган деп атасыздар? Филология. Филология. Эмне үчүн эмеси көбү же туугандарыңыздар ушул Өзүм. Карасудан. Карасудан? Кайсы факультетти тапшырган деп атасыздар? Русский язык филология факультети. Русский язык
Эмне үчүн, эмне себеп болду? Мен мектепте жок, бир мугалимден мотивация алдым. Мугалимimiz өтө жакшы сабак берет эле, ошон үчүн мугалим болгум келди мен дагы. Өзгөн. Кайсы факультетке тапшырайын деп атасыздар? Стоматология. Ашмол. Эмне үчүн, эмне себеп болду? Тишана. Аравандан кайсы кесипке тапшырып атасыңар, кайсы факультетке тапшырайын деп атасыңар? Эмне үчүн, эмне себеп болду? Өзүм кызыгуум боюнча, тил боюнча. Базар Коргондо? Кайсы факультетке тапшырайын деп атасыз? Айтиге. Айтиге эмне үчүн, эмне себеп болду? Өзүм кызыккан үчүн. Ооба. Оштон эле Баш булак айылынан келдим. Кайсы факультетке тапшырып атасыңар ошмуну? Ошмунун корейский, английский факультетине тапшырып атабыз. Эмне үчүн? Кызыгам да өзүм. Жалпакташтан. Кайсы факультетке тапшырып атасың, кайсы адисти аркалайын деп атасың? Мугалим. Мугалим? Ошол кыргыз филологиясына тапшырдыңбы? Ооба. Атың ким? Мерим. Абитуриентсиң, э? Ооба. Кайсы факультетке тапшырасың? Мугалим. Кайсы жактан келдиң? Көк жер. Кыргыз филологиясына тапшырасыздар да, э? Ооба. Ошол эмне себеп болду? Ким түрткү болду же? Өзүбүз эле. Кызыгы. Кызыгым. Кызыгыз менен. Рахмат чоң. Кайсы жактан келдиңиздер? Башкачтан. Атыңар ким? Зебенсо. Кайсы факультетке тапшырасың? Ошону. Факультет. Кайсы кесипти аркалайын деп атасың? Дошколь. Воспитатель. Атыңар ким? Фероза. Абитуриентсиңер да, э? Кайсы факультетке тапшырайын деп атасыңар? Кнопка. Кнопка. Эмне себеп болду же болбосо ким түрткү болду? Эч ким. Өзүңүздүн кызыңыз менен. Петфак. Петфакка кайсы жактан келдиңер? Нокаттан. Петфакка тапшыруу үчүн мындай эмне себеп болду? Ким түрткү болду? Ата-энем. Ата-энеңиз Петфакка тапшыр деди, э? Ооба. Каяктан келдиңиздер? Кара Судан. Атыңар ким? Акбарали. Кайсы факультетке тапшырып атасыңар? Кайсы кесипти аркалайын деп атасыңар? Программист. Программист. Эмне себеп болду же ким түрткү болду? Түткү. Кичкене өзүбүз тандадык. Ооба, өзүбүздүн кызыбыз. Кайсы жактан келдиңер? Кара Судан. Кайсы кесипке тапшырайын деп атасыңар? Кайсы кесипти аркалайын деп атасыңар? Лингвистика. Лингвистика. Сиңдим тапшырды. Ким түрткү болду? Өзүм эле каламым. Урматтуу абитуриент, Ош мамлекеттик университетинин эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинин Россия жана Евразия интеграциялуу бөлүмүнүн башталгыч билим берүү англис тили программасына кош келиңиз. Башталгыч билим берүү англис тили негизги билим берүү программасы эки профилди бирдей алып барган педагог адисти башталгыч класс мугалимин жана англис тили мугалимин даярдайт. Башталгыч билим берүү англис тили негизги билим берүү программасын аяктагандан кийинки артыкчылыктар. Учурда Кыргызстан боюнча мугалимдердин жетишпестиги маалым. Ошондуктан азыркы эмгек рыногунда орус, айрыкча англис тилдүү мугалимдерге суроо талап жогору. Сиздер жогорку квалификациялуу мугалим болуу менен жалпы билим берүү, ошондой эле жеке менчик мекемелерде да иштей аласыздар. Англис тилинен билимиңизди талапка ылайык жакшыртып, өркүндөтө аласыз. Билим алуу менен шайкеш сиз Кыргызстандагы, Россиядагы, Кытайдагы, Турциядагы, Япониядагы, Кореядагы эң алдыңкы окуу жайларга мобилдик байланыш аркылуу окуп келе аласыз. Окуу мөөнөтү 4 жыл, контракттык төлөм 28 000 сом. Башталгыч билим берүү англис тили негизги билим берүү программасына тапшыруу үчүн керектелүүчү документтер: жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты, орто билими жөнүндө аттестат, арыз, сүрөт 3-4-6 даана, паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк, эркек балдарга аскердик тастыктама, дело же конверт 1 даана. Башталгыч билим берүү англис тили негизги билим берүү программасына тапшыруу үчүн негизги тест, кошумча предметтер талап кылынбайт. Сурап билүү телефондору: мобилдик 0552 53 50 82, 0773 06 46 02, 0777 55 64 00. WhatsApp +996 0771 44 67 06. Башталгыч билим берүү англис тили программасына кош келиңиздер! Кош келиңиздер!
Урматтуу көрүүчүлөр, бизге берилген убакыт өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү биздин көрсөтүү сиздерге бир аз да болсо пайдалуу болду деп ойлойбуз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана көрүшкөнчө. Сиздер менен мен Мерим Айтмаматова болдум. Анан лайк басканды унутпаңыздар.